Саламатсызбы, Камчыбек Кыдыршаевич. Мен сизге Кочкор Ата шаарынан кайрылып жатам. Мен кайрылып жаткан себеби акыйкат издеп, сизден жардам күтүп кайрылып жатам. Мен 87-жылдан 2003-жылга чейин Жалал Абад курортунда массажист болуп иштегем. 2002-жылы директорлор алмашкан убакта биздин мурунку главврачыбыз алмашып, ордуна Мамыров деген директор келген. Келип ал 8 ай иштегенден кийин аны жумуштан алып, ордуна Карасуулук Матраимов Рахманалы Кыргызбаевич деген келген. Келип ал сентябрда келип бизде иштеп калды. Мен декабрда ооругандыгыма байланыштуу больничныйге чыктым. Больничныйда жүргөн убагымда булар мени иштен четтетип коюшуптур. Анан мен келип себеби эмнеде деп сураганымда мага эч ким эчтеке деп түшүндүрүп беришкен жок. Ошол боюнча эле мен арызданып, соттон сотко жүрүп 1,5 жыл дегенде жогорку соттун чечими менен кайра ишке орнотулсун деген чечим менен жумушка келсем, мен ишке орноштурмак тургай 104 000 сомдук аппарат урдап кеткен деп мен үстүмө прокуратурага иш козготуп коюшуптур. Анан ошондон кийин прокуратура алып мени тергөөгө тапшырды. Тергөөгө тапшырганда тергөөдөгү балдар мойнуңа алдырабыз дешип, мени повестка менен чакырышып алып 2 саатка камашты, побузалашты, жакшы жаман сөз айтышып, жаш эле балдар аябай мени издевательство этишип, жаман кылышты. Андан кийин мен шаардын губернаторуна кайрылдым, медиктердин профсоюзуна кайрылдым, облустук профко кайрылдым. Ошол убакта губернатор болуп турган Жусуп Жээнбековго кайрылдым. Булардан эч кандай жыйынтык чыкпагандан кийин Бишкекте омбудсменге бардым, Турсунбек Акунга. Ал мени кабыл алган жок. Анан аялдар конгрессине кайрылдым. Ал да мага мени кабыл албады. Төрайым Акбагышева. Алиби газетасына Бауырбек Жээнбековго бардым. Ал келип текшерип, бар жокту көрүп, андан да жыйынтык чыккан жок. Андан кийин Кыргыз руху газетасына макала жазып чыктым. Ал макалада деле эч кандай чечим болгон жок. Шок-факт передачасына чыктым. Шок-факт передачасына чыкканымда Нышанбек Кочкоров бизден интервьюну жакшынакай алып туруп монтаждап, аны кайра мени күнөөлүү кылып, башкача кылып монтаждап туруп передача берди. Андан кийин Бекназаровго кайрылдым. Бекназаровго кайрылсам, Бекназаров азыр мен сенин сөзүңдү укмак турсун, аксын проблемасы менен жүрөм деп, ал да мени кабыл албады. Андан кийин ошол мезгилде Акаевдин прямой передачасы болуп калып, мен ага кайрылдым. Анда ошо өзүңөрдүн эмеңерден местный эмелерди чечсин деп, андан дагы эчтек толк чыккан жок. Анан Бакиев премьер-министр болуп турганда Бакиевке кирдим, прям кабинетине кирип кайрылдым. Ал дагы жардам берем деди, бирок эч кандай жардам болбоду. Азыркы депутат болуп турган Шайназаровго кирдим. Анда биздин Жалал Абадда прокурор болуп отурат эле. Ошондой эле бир нече жогорку сотто отурган таасирлүү адамдарга кайрылдым, ушундай иштер болуп атат деп. Эч кандай жыйынтык чыккан жок. 1-май Бишкекте 1-май сотуна кайрылдым. Азыр ушул күндөрдө деле дагы эле ошол соттон прокуратурага, сотко жеткенден кийин прокуратурага жөнөтөт, прокуратура кайра тергөөгө жөнөтөт, тергөөдө иштин жагдайы жок экен деп кайра прокуратурага жөнөтөт. Мен ушинтип эле 15 жылдан бери эч кандай акыйкатка жетпей келем. Мен өзүм жалгыз бой аялмын, бир уулум бар. Уже пенсия жашына келип калган аялмын. Өмүр бою бир жерде эмгек кылып, жалгыз баламды багып келем. Мен уже пенсия жашына келип калдым. Пенсияга чыкканга мен турдо оюм жок.
Мен азыр сиздин жасап жаткан иштериңизди көрүп, кичине менде ишеним пайда болуп, сизге кайрылып жатам. Мен ушул бегүнө болуп жаткан ишиме hakıkat жетип беришке жардам бериңиз. Жардам беришиңизди суранам.